Саламатсыңар балдар. Математика сабагы. Бул сабакта мисал маселелерди иштейбиз. 182 иш. Мисалдын чыгарылышын түшүндүр дейт. 27 кошулган 45. Барабар 70 экен, 2 бирдиги 7 ондугу. Бирдиктердин суммасы 10дон ашык. 7 менен 5-тин суммасы 12 барабар. 12'de 1 ондук, 2 бирдик бар. Б. Мисалдын чыгарылышын байка. 38 кошулган 81. 8'ди 1'ге кошсок 9. Ал эми 3-кө 8'ди кошсок 11 болот дагы, жообу 119 болот. Эмне үчүн сумма 3 орундуу сан болуп калды? Ооба, ондуктардын суммасы 10 ондуктан ашып кетти. Ошон үчүн 3 орундуу сан болуп калды. 3 ондук кошулган 8 ондук барабар 11 ондук. 10 ондук барабар 1 жүздүккө болгондуктан 11 ондук барабар 1 жүздүк 1 ондук. Эстеп калдык, Ар бир разрядтын 10'у кийинки бир разрядты түзөт. Ар бир разрядтын 10'у кийинки бир разрядты түзөт. 10 1 ондукка барабар, 10 ондук 1 жүздүккө барабар, 10 жүздүк 1 миңдикке барабар. Эстеп калабыз. 183 иш. Амалдарды мамыча түрүндө жазып чыгар. Бизге берилген 4 амалды мамыча түрүндө жазып чыгарабыз. 184 иш. Туюнтма түзүп чыгар дейт. Кошулуучулар 125 жана 644 алардын суммасынан 322-ни кемит. 125 менен 644-тү кошуп 322-ни кемитебиз. Айырма эмнеге барабар? Б. Кемүүчү 1649, кемитүүчү 1640, алардын айырмасын 3-кө бөл. 1649'дан 1640'ты кемитебиз дагы, алардын айырмасын 3-кө бөлөсүңөр. Тийини канча? Көбөйтүүчүлөр 4 жана 6, көбөйтүндүгү 34'тү кош. Эмнени табабыз? 185 иш. Фигура канча бөлүккө бөлүндү? Боелгон бөлүк кандай бөлүк? Аны тамгалар менен ата дейт. Бизде айлананын 2 бөлүгү боелуп турат, ошол кандай аталат? Жана аны тамгалар менен белгилейбиз. 186 иш. Радиустары 2 см жана 2 см 8 мм болгон борборлору бир чекитте жаткан 2 айлана сызып, экөөнө тең тиешелүү болгон бөлүгүн боейсуңар. Радиустары 2 см жана 2 см 8 мм болгон борборлору бир чекитте турган айлана сызабыз. 187 иш. 5 менен 4'түн көбөйтүндүсүн ар кандай жол менен тап. Үйгө тапшырма балдар. 188 жана 189 иштер.